Managa cevap istiyor. O fermaganda. Oy billah. Fermao da bu mallar kayda ekan? Malları kayda ekan ha? Vay. Eşler aç. Valla maldarı var da maldarı. Maldarı köp. Eşte aç. Valla maşına partini. Yok bana. Beni kala. Başına ket. Pazarın bula maşına yok bana maşına sağ zarı. Şu eşini açıp koyulan çağırıyor. Өтүгү менен топо тебелеген мэр Жеңишбек Токторбаев келечек базарынын курулушу менен таанышты. Бүгүн 9 сентябрда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы кыдыроосунда курулушу жүрүп жаткан келечек базарына барды. Ал жумушту ыкчам жана сапаттуу бүткөрүп, соодагерлерди көчүрүп келүү тапшырмасын койду. Мэр аталган базар Ош жана Жибек жолу базарлары менен бирге ачылаарын айтты. Бишкектеги соода борбордо топ жигит аялын коргогон жаранды токмоктошту. Бишкектеги ВФА соода борборуна жубайы менен барган жаран 4 жигит тарабынан токмоктолду. Бул маалыматты жабырлануучунун жубайы социалдык түйүндөр аркылуу билдирди. Анын айтымында 7 сентябрда саат 16:00 чамасында ал жолдошу менен бирге соода борборду кыдырып жүргөн. Ошол маалда ал келинге жаш балдар тийишкен. Жигиттердин бири аны кармалап баштаганда ал эскертүү берген. Анын жообунан кийин жигиттер оройлук кыла башташкан. Жаңжалга келинин күбөсү аралашып чыр мушташка айланган. Күбө болгон жарандар жубайларга көмөк көрсөтүп, ал эми кол салгандар качып кетишкен. 1-май риптин басма сөз кызматы бул факты бейбаштык менен катталды. Милиция кызматкерлери мушташка катышкандардын бардыгы аныкталганын жана учурда аларды издөө иштери жүрүп жатканын билдиришти. Булак баракелди. Атасын сабаган чектүү мечиттин кызматкери экени айтылды. Түркстан облустунун баш имамы Ержан Толепов социалдык тармактарда атасын сабаган адам мечиттин кызматкери экени тууралуу маалымат тарай баштагандан кийин расмий билдирүү жасады. Бул тууралуу Тенгер Ньюс Казакстан жазды. Имам өзүнүн Facebook баракчасына атасын мыкаачылык менен сабаган деп шектелген адам мечитте эч качан иштебегенин жазган. Расмий түрдө билдиребиз, аталган жаран Казакстан мусулмандардын дин башкармалыгынын кызматкери эмес, ал эч качан дин иштер менен алектенген эмес деп жазган имам. Ал ошондой эле шектүү тамада болуп акча табарын жазды. Бишкектеги ВФА соода борборунда бир кишини токмоктогондор кармалды. Бишкекте бейбаштыкка шектелип 21 жаштагы 2 жигит жана 24-33 жаштагы жарандар кармалды. Бул тууралуу бүгүн 9 сентябрда 1-май райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык 7 сентябрда милицияга кайрылган жаран ошол эле күнү болжол менен саат 16:00 чамасында ВФА соода борборунда белгисиз адамдар денесине залал келтиргенин айткан. Факт боюнча бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилишкен. Учурда тергөө иштери уланууда. Буга чейин социалдык тармактарда аталган соода борборунда 4 жигит бир адамды сабаган делген маалымат тараган. Анда токмокко алынган жаран жубайына болушканы айтылат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак-арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Милиция кызматкери ууланган бөбөккө жардам берди. Кече 8 сентябрда Бишкектин тургуну 8 айлык баласы тамакка ууланып, абалы начарлап баратканын айтып, күзөттө турган милиционерлерден жардам сураган. Тартип сакчылары бөбөктү номер 3 балдар ооруканасынын жанандыруу бөлүмүнө жеткирип, дарыгерлер өз убагында биринчи жардам көрсөтүшкөн. Баланын атасы наристенин абалы туруктуу экенин айтып, ички иштер министрлигинин күзөт кызматына ыраазычылык билдирген. Оштун борборуна 95 метрлик жаңы желек сап орнотулууда. Ош шаарынын өнүктүрүү иштеринин алгагында каладагы туу жаңыланат. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Маалыматка ылайык учурдагы 45 метрлик желек саптын ордуна 95 метрлик жаңы желек сап орнотулат. Анын негизги конструкциялары Туркиядан Ош шаарына алынып келинди.
Айылдаштан акча уурдады деген чек менен 26 жаштагы жигит колго түштү. Кадамжай районунда айылдашынын үйүнөн акча уурдоого шектелген 26 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен ОИБтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Исфайрам айылынын 36 жаштагы тургунунун үйүнөн 2025-жылдын 7-сентябрь күнү түн ичинде белгисиз адам 30 000 сом акчасын уурдап кеткен. Бул боюнча маалымат Кадамжай РИПке катталган. Кадамжай РИПтин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери ыкча иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмыш изи суу электе. Ошол эле айылдын 26 жаштагы тургуну кармалды. Учурда териштирүү иштери уланууда. Булак турмуш кежи. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп жардам берип коюшуңуздарды суранам. Квадратчик наркы тарапта турат эле. Бул жака чакырдым. Так, Айтып койдум, келе түшөт. азыр биздики могу эме? Капитальный строение. Ооба, бул жерде 5 капитальный строение. Бул жагынан 3 капитальный строение түшөт. Азыр могул жаңы торговый комплекстин немеси дагы көрдүңүзбү, цементтер уже курулуп башталды. Бул жерде цокольный этажы менен кошулат. Под бетон газ куюлуп тур. Так, котлован казылып атат. Бул жерде Самирбек Пач, сиз көзөмөлдөп атасыз бул жерде дагы? Сиз көзөмөлдөп атасыз, Ушул бир котлован казылып калыптыр. Так. Качан баштап? Assalamu alaikum. Мен атым Букашев Нурбек. Үйдөн балам отравление болуп, ушул больницага жеткенге октябрь айында түзөт кызматкерлерине чоң рахмат. Өз балам жетип сабагым жакшы болду. Ош шаардын Борбордук аянтына Турциядан 95 метрлик желек саптар келип түштү. Бул жака өзүңүзөргө маалым болгондой, Ош шаарынын мэри Теңишбек Шермаматович өзү маалымат берип өткөн. Борбордук аянтка 95 метрлик желек орнотулат деп, флагшток орнотулат деп. Азыркы учурда Турциядан 3 фура келип түштү, жана 2 фура жолдо келе жаткан боюнча маалымат беришти. Азыркы учурда буларды орнотуу үчүн орду даярдалып, бул жерде тереңдиги 9-10 метрге чейин даярдалып казылып бүттү. Азыркы учурда туурасы 11, узунуна 11 болуп бул жерге желек сап орнотулат.